Финпол 1,5 миллиард сом акча мыйзамсыз чыгарып кеткен кылмыштуу топтун иши аныкталды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы өзгөчө ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу фактысын аныктады. Финансы полициясынын чет мамлекеттердин аймагына товарларга төлөмдөп жамынып алып 23 миллион АКШ долларынан акча каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө мыйзамсыз чыгарып кеткен кылмыштуу топтун ишин аныктап, алардын 5-ине бөгөт койду. Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон көп өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиргендиги аныкталды. Ушул жылдын 12 ноябрында акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырып келген жаран кылмышка шектүү деп кармалды. Ушул жылдын 14 ноябрында кармалган адамга карата биринчи тергөө абагына камакка алуу түрүндө жаза чарасы колдонулду. Азыркы убакта иш тергелип жатат. Жогоруда аталган схемага тиешеси бар кызмат адамдар жана аталган акча каражаттардын келип чыгышы аныкталууда. Булак Кыргыз кабар. Сурабалдыева акча үнөмдөө үчүн Туркияга аттанган 3 аткаминерди жөнөтпөй койду. Чакырган тарап жол чыгымдарын төлөп бере турган ишке түздөн-түз тиешеси бар 2 гана аткаминерди жөнөтүүнү чечишкен. Вице-премьер Эльвира Сурабалдыева бюджеттен каражатын үнөмдөө үчүн Туркияга иш сапарга камынып жаткан 3 аткаминерди жөнөтпөй койду. Вице-премьер бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында 2021 жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштери боюнча жолугушуу үчүн 5 адамдан турган делегация Туркияга барууга даярданып жаткан. Анын экөөнүн жол чыгымдарын чакырган тарап төлөп, 3-өө бюджеттин эсебинен бармак. Натыйжада чакырган тараптын эсебинен ишке түздөн-түз тиешеси бар Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары менен Жаштар иши, диний тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басарын жөнөтүүнү чечишкен. Калганына көйгөйлөр бул жакта деле жетиштүү. Бюджеттик каражатты үнөмдөө майда нерседен башталат деп жазган Сурабалдыева. Көчмөндөр оюндары Туркияда быйыл күздө өткөрүлүшү керек эле, бирок тажиилдети пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылды. Ага чейин оюндар 3 ирет Кыргызстанда өткөн. Булак Спутник Кейжи. Садыр Жапаров 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап жаным жай ала түштү. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап жаным жай ала түштү. Бул тууралуу бүгүн 16 ноябрда президенттикке талапкерлигин койгон Садыр Жапаров Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап жаным жай ала түштү. Буга чейин 24 сааттын 20 саатын иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элдин бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду. Кудайга миң мертебе шүгүр. 6 октябрь күндөрү бир атка минердин чекесине черттирбей, бир айнек сындыртпай, өлкөбүздө жаралган оор абалды колубузга алып, мыйзам талаасынан чыкпай, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыра алдык. 2010 жылкы окуядан сабак алалы дедик. Ошого макул болуп, тынчтыкты сактап берген эл журтума терең ыраазычылык билдирем. Албетте 5 октябрь түнү 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек, чырактай уулубуз, үмүттүн каза болушу баарыбызды өкүндүрөт. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кудайым бейишинен берсин демекчимин. Куран окуп туралы, башка арга жок. Анан сырткары миңден ашуун жарандарыбыздын жаракат алышы да кейитпей койбойт. Сакайып кетишин тилейбиз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. 1,5 айдын жарымын гана толук кандуу иштедик. Ушул аралыкта бир топ иштерди аткарганга үлгүрдүк. Бир топ жылдан бери басылып жаткан кагаз иштерин ревизия кылып чыктык. Көптөн бери чечилбей келген трансформация маселесин чечтик. 100 миңден ылдый кредит алып, үстөгүн төлөй албай жүрүшкөн жарандарыбызга 3 айлык үстөгүн мамлекет тарабынан жардам кылалы деген чечим чыгардык. Айла жок, мамлекеттин күчү жетсе баарына жардам берет элек. Жокко айла жок экен. Бирок Кудай буйруса ага да жетебиз. Убакыт керек. Кыскасы аз убакыттын ичинде колдон келишинче көп иш жасадык. Кудай буйруса мындан ары да баары жакшы болот. Манделе Нульсон айткан: бийлик башына келген адам өч алуу менен иш баштаса, анда мамлекетин жоготот. А эгер тараптарды чогултуп, бириктирүү менен иш алып барса, улуттун бекемдигин орнотот деген. Тарыхтан сабак алып, жашаганды үйрөнөлү, ынтымакта бололу, урматтуу кыргызстандыктар, деп жазган Садыр Жапаров. Булак Кыргыз Today KG сайты. Атамбаевдин үй бүлөсү тарапташтары нааразычылык акциясына чыгышты. Суукка карабай жогорку соттун алдына бир нече адамдар чогулган. Арасында Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева, уулдары, кызы, күйөө баласы жүрөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары жогорку соттун алдына митингге чыгышты. Суукка карабай ал жерге бир нече адамдар чогулган. Арасында Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева,
уулдары, кызы, күйөө баласы жүрөт. Чогулгандар Атамбаев эң мыкты президент, ачык жана акыйкат сотто талап кылабыз. Атамбаевга эркиндик деген жазуусу бар транспаранттарды көтөрүп турушат. Бир катарлары боштондук деп кыйкырышты. Конкреттүү жооп алабыз. Себеби бүгүн болобу же болбойбу деген көп суроолор бар. Соттун тиешелүү өкүлдөрүнөн чыгып бизге сот канчасында болоорун айтып коюшсун, деди Атамбаевдин тарапташтарынын бири Рита Борбукеева үн күчөткүч менен сүйлөп жатып. Жогорку соттун маалымат кызматы судьянын ооруп калгандыгына байланыштуу Атамбаевдин соту белгисиз мөөнөткө жылдырылгандыгын билдирген эле. Жакындары Атамбаев темир тордун артында мыйзамсыз отурат деп билдирип, соттук процесстердин жабык өтүп жаткандыгына нааразы болуп, ачык жана таза сот болушун талап кылаарын кечээ социалдык тармакка жазышкан. Белгилей кетсек, Атамбаевди элдик толкундоодо 6 октябрга караган түнү митингчилер Ак үйдү басып алгандан кийин УКМКнын тергөө абагынан чыгарышкан. 10 октябрда Бишкектеги массалык башаламандыкты уюштурду деген кылмыш ишинин алкагында кайра кармашкан. Ага чейин Кримтөөл Азиз Батукаевди абактан бошоткон деген айып менен 11 жылга кесилген. Мындан тышкары 2019-жылдагы Кой Таш окуясы боюнча айыптуу катары саналууда. Булак Спутник KG. Кашкар Жонушалиев Россияда концерт көрүп отурабы? Соц тармактагы видеонун чоо жайы. Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жонушалиев Россияда концерт көрүп отурганы боюнча тараган видео быйыл тартылган эмес. Муну 1-каналдын расмий сайтына жарыяланган видео тастыктайт. Бүгүн айрым жалпыга маалымдоо каражаттары октябрь окуясында качып кеткен ички иштер министринин башчысы Россияда концерт көрүп отурат деп жазып чыгышты. Анда видеосу дагы камтылган. Маалыматка ылайык 2019-жылы 10 ноябрда Россиянын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин күнүнө арналган майрамдык концерт өткөн. Ал эми Жонушалиевдин тарап жаткан видеосу ошол учурда тартылган. 1-каналдын расмий сайтына чыккан концертти экс-министрди көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Россияда дагы деле карантиндик чектөөлөр алына элек. Көп сандагы адамдардын катышуусунда концерт өткөрүүгө да уруксат берилген эмес. Эске салсак, 5-6 октябрдагы ички толкундоодон кийин ички иштер министри Кашкар Жонушалиев кызматын таштап качып кеткен. Премьер-министр Садыр Жапаров ал кайда экени белгисиз деп айтып, изделип жатканын билдирген. Булак Спутник KG. Бизнесменге курал менен кол салды делген киши Бишкектен кармалды. Ысык Ата районунда ишкерге курал менен кол салууга шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ал БТР деген каймана атты менен жүргөн. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Кылмыш жыл башында жасалган. Маалыматка караганда, бизнесменди курал менен коркутуп, буюмдарын алып кетишкен. Эмне болгон буюмдар экени тергөөнүн сырдуулугуна байланыштуу айтылган эмес. Милиция фактыны каттоого алгандан кийин шектүүнүн ким экенин аныктап, издөө жарыялаган. Ал эми сот анын баш коргоо чарасын сыртынан карап, камакка алуу чечимин чыгарган. Кечээ күнү 28 жаштагы шектүү Бишкектен кармалып, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнөн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Спутник KG. Жогорку сот күйөөсүн арматура менен башка чаап өлтүргөн Гүлжан Пасанованын ишине чекит койду. Жогорку соттун соттук коллегиясы жолдошунун өлүмүнө айыпталган Гүлжан Пасановага карата соттун чечимин күчүндө калтырды. Чечим 2020-жылдын 26 октябрында кабыл алынган. Аял 6 жылга эркинен ажыратылып, 90 000 сом айыпка жыгылды. Белгилей кетсек, тергөөнүн версиясы боюнча аял күйөөсү бут кийимин чечип жатканда арматура менен башына бир нече жолу урган. Ал башынан оор жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Ошол бойдон эсине келбей, жандандыруу бөлүмүндө көз жумган. 2020-жылы 5 мартта Ош шаардык соту айыпталуучуну 9 жылга эркинен ажыратып, 90 000 сом айып болуп төлөөнү милдеттендирген. Облустук соттун коллегиясы 1-инстанциянын өкүмүн карап чыгып, өзгөртүүсүз калтырган. Ошол эле учурда облустук соттун соттук коллегиясы 2 мунапыс колдонуп, мөөнөтүн 3төн бирине, башкача айтканда 3 жылга кыскарткан. Натыйжада ал 6 жылга кесилген. 90 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Эсиңиздерге сала кетсек, 2019-жылдын ноябрь айында Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектүү катары аялы кармалган. Милиция аялды каза болгон жолдошун жоктоп, боз үйдө ыйлап отурган жеринен кармап кеткен. Башында маркумдун аялы сырттан ушундай абалда келген деген версияны айткан. Тергөөнүн жүрүшүндө аял алардын ортосунда чыр-чатак болгонун, ошол күнү жолдошу үйүнө келип, эңкейип бут кийимин чечип жаткан кезде жоон арматура менен башка 3 жолу чапканын айтып, күнөөнү мойнуна алган. Булак Кыргыз Today KG сайты. Жээнбеков 100 000 пенсия алып, тамак ашы бекер багып жатат. Президенттик мөөнөтүн аягына чейин тыңдап иштей албай калган Сооронбай Жээнбеков 3 жылдын ичинде өлкөнү сазга батырганы ырас. Мына ошонун айынан мамлекетте кризис катуу күч алып, карапайым эл азап чегип жатат. Өзү болсо уялбай мамлекеттин эсебинен 100 000 деп пенсия алып,
ичип жеген тамак ашы бекер резиденцияда үй бүлөсү менен багылып жатат. 5-октябрдагы кагылышууда курман болгон үмүттүн өлүмү үчүн көзүнөн айрылып, колунан айрылып, майып болуп калган жигиттер үчүн Сооронбай Жээнбековго кылмыш иши козголбой жатышы эмнени камкуулайт? Элге карата милиция өзү эле ок чыгарган жок да, Ак үйдөн команда берилгени үчүн ок атылып, граната жарылды да. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бул боюнча чечкиндүү кадамдарды жасап, Сооронбай үкөсү Серый кардинал Асылбекти кошуп камакка алып, кылмыш иштерин козгош керек. Ошондо акыйкаттуулук болот, болбосо карапайым калк чийки май жегендей болуп калат. Булак, Кыргыз Кабар.